Саламатсыздарбы сүйүктүү телекөрүүчүлөр, саякат сааты сиздин назарыңызда. Бүгүн жалпыбыз чогуу Норвегия деп аталган өлкөгө сапар алабыз. Мурда бул жердин атын алыстан гана угуп келген болсок, бүгүн аталган жердин кооздуктарын да албетте сиздин каналыңыз ынтымактан көрө аласыз. Норвегия өзүнүн сулуулугу менен дүйнө элдерин таң калтырып келе жаткан өлкөлөрдүн бири. Көз жоосун алган ажайып кооздугу бир көргөндө эле өзүнө арбап алат десек болот. Ошондуктан да бул өлкөнүн жаратылышын бир көрүп эле сүйбөй коюуга мүмкүн эмес. Анда дал ошол өлкө менен жакындан таанышууга аракет кылалы. Алесун модерн стилинде курулган дүйнөдөгү байыртан сакталып калган шаарлардын бири. Бул шаардагы имараттардын көпчүлүгү 1904 жана 1907 жылдардын аралыгында курулган. Укмуштуудай кооз жайгашуусу, ыңгайлуу климаты жана өзгөчө архитектуралык стили Алесун шаарын Норвегиянын эң маанилүү туристтик шаары болушуна шарт түзгөн. Осло Норвегиянын борбору жана эң чоң шаары катары таанымал. Бул жер көпчүлүк туристтердин сүйүктүү шаары болуп эсептелет. Ослонун кайсы жерине барсаңыз дагы жакынкы сейил багына чейин жок дегенде 15 минут жөө басышыңыз керек болот. Кызыгы, Осло дүйнөдөгү эң кымбат шаарлардын бири. Бул каланын эң популярдуу жетишкендиги болуп, Акеркус Чеде, Падыша сарайы, Норвегиялык улуттук театр жана жыл сайын Нобель сыйлыгы тапшырылчу ратуша саналат. Шаардын тургундары дүйнөнүн эң түндүгүндөгү жогорку окуу жайлары, футболдук клубтары, ботаникалык бактары жана сыра заводдору менен сыймыктанышат. Ошондой эле бул жактын аба ырайы өтө эле эркелей берет экен. Күн ачык болуп туруп эле жаан жаап, туман түшүп, шамал жүрүп кетет тура. Ошол себептен да бул жактын жашоочулары эгер биздин аба ырайы жакпаса, 15 минут күтө туруңуз деген макалды чыгарып алышкан. Норвегиялыктар жок эле дегенде эки тилде эркин сүйлөй алышат. Бул Норвегия жана англис тилдери. Ананда Норвегиянын шаарларында жерде жаткан таштандыны көрө албайсың. Анткени норвегиялыктар ушунчалык таза калып келет экен. Бирок бул жак башка жерлерге салыштырмалуу кымбат. Мисалы, кадимки таксиде эле сиздин капчыгыңызды жукартып коюшу мүмкүн. Анан да дүйнөдөгү эң кымбат сатылчу гамбургерлер да мына ушул жерде экендигин эстей жүрүңүз. See what I was thinking of. I drop everything now. Meet you in the pouring rain. Бул жакта спирттик ичимдик аябай эле кымбат. Ал эле эмес, алкоголдук ичимдиктер да бир гана адистештирилген мамлекеттик дүкөндөрдө гана сатылат экен. Норвегия автоунаа туннелдеринин көптүгү боюнча Европада биринчи орунду ээлейт. 2014 жылы Норвегия берекелүү бай өлкөлөрдүн рейтингинде биринчи орунду алган. Норвегиянын жаратылышы укмуштуудай кооз. Токойлор, тоолор, дарыялар, көлдөр жана деңиздер тим эле көз жоосун алат. Бул жактын жашоочулары жаратылышка өтө кылдат мамиле жасашат. Адамга ыңгайсыздык жараткан чирке жана башка зыяндуу курт-кумурскалар жок болгондуктан Норвегия жаратылышында эс алуу бир гана ырахат тартуулайт.
Аларды деңиз сүйүүчү эл десек да болот. Анткени көпчүлүгү деңиз жээгинде же андан 200-300 метр аралыкта жашагысы келет. Шаардын так ортосунда жашагандары да сөзсүз түрдө суунун жээгинен үй алууга аракет кылышат. Айлык акылары болсо орточо эсеп менен айына 5000-ден 7000 еврого чейин төлөнүп берилет экен. Иш убактылары ыңгайлуу тура. Мисалы, алар жумушун эртең мененки саат 10-дон баштап кечки саат 4-кө чейин аякташат. Ал эми ашканасы боюнча айтсак, бул жактан эли балыкты бышыруунун түрүн билишет. Ауызбө тойлорунда өтө кызыктуу учурлар менен коштолот экен. Той күнү бардык коноктор мас болушу керек деген пикирди карманган норвегиялыктар бул күнү жада калса уй торпокторун да сыра менен сыйлашат. Ушундай өзгөчөлүктөрү менен айырмаланган Норвегия менен аз да болсо тааныш алдык деген ойдомун. Ар бир күндө ырыстанг менен баштаган жалпы көрүүчүлөргө ыраазычылык билдирип кепти Дастан менен Нурзадага узатам.